Так, өткөнкү сабактарыбызда биз жалпы республикалык тестирлөөнүн сөздүк логикалык тестинен аналогияларды жана окуу түшүнүүлөрдү сүйлөшкөн болсок, бүгүнкү сабагыбызда өзүңүздөргө жакшы маалым, аптасына 3 жолку сабагыбыз бири грамматикадан болот, бири болсо аналогиядан болот, бири болсо ошол окуу түшүнүүдөн болот. Бүгүн ошол кыргыз тилинин эне тилибиздин практикалык грамматикасы жөнүндө сөз кылабыз. Бул морфология, орфография темаларына токтолобуз. Жөнөкөй сөздөрдүн орфографиясы. Негизи сиздер бул темаларды абдан мындай жакшы билесиздер. Мектепте булар жакшы окутулат. Муну бардыгыбыз эле мындай билебиз, жеңил, оңой эле. Өтө деле мындай татаал бир илимий бир маселе жок. Ошон үчүн сиздерге кыйын деле болбойт. Албетте ар бир окуучу ошол сиздерге окшоп дилгирлик менен, кызыгуу менен атайын ушул окуйун деп келгенден кийин демек сиздер үчүн бул эч кандай деле бир кыйынчылык туудурбайт деп ишенем. Ошон үчүн кеңири отуруп эле жөн эле баягы үйдө байкеңиз менен, эжеңиз менен сүйлөшүп аткандай эле сүйлөшүп уга берсеңиздер болот. Урматтуу окуучуларым, сиздерге менин экраным көрүнүп атабы жакшы эле? Болду, маселе жок. Интернетиңизге байланыштуу болушу мүмкүн, кичине слабыйраак болгон болсо, бирок азыр биз бул жактан эфирге берип атабыз сабагыбызды. Башка окуучуларыбыз да көрүп атат экен, ооба көрүнүп жатат дейт. Анан карап турсаңыздар, бүгүн жөнөкөй сөздөрдүн орфографиясы деген темадабыз. Ушул Нурпери Мелисбек кызы, кечиресизби, сиз бул жака бардыгын жалпыга жазбадыңызбы? Ошондон пайдаланып айтып коеюн. Кыргыз тилинде бүгүнкү күндө ушундай бир сурамжылоолорду көрүп калдым өткөндө. Сурамжылоолордун негизинде эң көп орфографиялык эрежеси бузулган, эң көп эреже бузулуп жазылган сөз кайсы десе, ушул неме экен? Ооба деген сөз экен. Ооба. Ооба деген сөздүн жазылышы 2 О, 1 Б, анан А деген 4 тамгадан жазылат. Ошол сөз эң көп орфография эрежелерине туура келбей бузулуп жазылган учур кездешет экен. Баягы WhatsApp'тан жазган кезде байкайсыздар, ова деп жазып коебуз, оба деп жазып коебуз, ова деп жазгандар бар. Эң көп бузулууга учураган сөз ушул экен да. Анан тилекке каршы көпчүлүк окуучулар дейбизби, көпчүлүк адамдар дейбизби, айрым учурда ошонун орфографиялык туура жазылуусун билбеген учурларда кездешет экен да. Мына бүгүн ошол сөздөрдүн орфографиялык эрежелери боюнча сөз кылабыз. Сонун сабак болот, өтө кызыктуу сонун сабак болот. Сиздер колуңуздарга дептериңиздерди, ручкаңыздарды алып эле, сиздерге жаңы болгон, сиздерге тааныш болбогон бир сөздөр келип калса жазып отуруңуздар, а калгандары сиздерди эч кандай деле кыйноого алып барбайт. Дагы деле келип аткан окуучуларыбыз бар. Биздин сабагыбызга ошолор бир аз тоскоолдук кылып атат. Жаңы келгендер микрофонуңуздарды өчүрүп аласыздар. Муну айта кетейин. Киргенде сиздердин үндөрү угулуп калып атат. Так, баштадык анда. Жөнөкөй сөздөрдүн орфографиясы. Бардык жөнөкөй сөздөр бирге жана көпчүлүгү кандай угулса ошондой жазылат. Кыргыз тилинде өтө сонун, оңой, көпчүлүгү кандай угулса анан укканыңыздай эле жазылат. Жакшы укканга аракет кылсаңыз эле туура жазасыз. Көпчүлүгү ушундай. Мисалы, орус тилинде кичине көйгөйлөр бар. Мисалы, билебиз, мурда биздин бир агайыбыз бар эле, орус агай, Олег болчу да, Олег. Анан Олег агайды биз айтканда Алек агай деп айтышыбыз керек экен. Анан көпчүлүк окуучулар мисалы Олег агай деп айтышат да, десе агайыбыз урушат эле, чычалайт эле. Жок дейт, менин атым Олег эмес, менин атым Алек дейт да. Анан Алек агай деп жүрөбүз, дептерге жазганда кээ бир окуучулар Алек агай деп А менен А, Л, Э, К деп 4 тамга менен жазып алган учурда дагы урушат эле. Жок, менин атым Алек эмес, Олег депчи. Анан орус тилинде ушул сыяктуу проблемалар бар. Мисалы, жазылышы менен айтылышы эки башка болуп калган учурлар көп эле кездешет. Биздин кыргыз тилинде болсо андай проблема жок, андай көйгөй жок. Мисалы, Турат деп угуп атасыздар, менин атымды Турат деп эле жазылат. Же болбосо Алик агай деп андай агайларыбыз болсо, кандай угулса ошондой эле жазылат, андай проблема болбойт.
Мисалы, эркек балдарыбыз жүрөт, мисалы Рашид жүрөт, жигиттер бар арабызда, эркек балдар жакшы билет, мисалы жанагы футболист Реал Мадридтен оң канаттагы бир чабуулчусу бар го, сол бут менен тепкен. Гарри Бейл деп айтылат экен, англисче жазылып атат, Бейл. Анын кыргыз тилиндеги жазганын окусак, ошол жазылган боюнча окусак, мисалы кыргыз тилинде ал бале болуп калат экен да. Ушундай бир проблемалар бар. Мен бул жакка азыр чатка да жазып коеюн. Мисалы, аныкы мындай жазылат. Бейл деп жазылат экен. Жалпы чатты карасаңыздар, Бейл деп жазылат экен. Эгерде муну биз окуй турган болсок, муну мындай эле бале деп эле окумакпыз да. Бале эмес, көрсө Бейл экен анын аты. Ушул сыяктуу көйгөйлөр башка тилдерде кездешет. Биздин мына Рашид жазып атат дароо, күлүп атышат. Оба деп жазып атат Рашид, мына дароо ошол оба деген сөзүбүздүн орфографиялык жактан бузулууга учурады. Оба деп, орфография деп жазып атат, азаматсыз Рашид. Өтө тамашакөй, жакшы жигиттерибиз бар. Эң сонун анда улантып атабыз. Айрым сөздөр эки түрдүү жазылышы мүмкүн дейт. Бале болсо бале бизде, проблема жок. Бирок айрым сөздөр, өткөндө ушул эле теманы башка бир жерде да өтүп атсам, мынтип атам да, айрым сөздөр эки түрдүү жазылышы мүмкүн десем, окуучуларым кечиресиздер, мынтет да. Агай, ошондо кайсынысы туура дейт да. Айры, айыр. Күмөн, күнөм. Бул экөө тең туура экен. Мисалы, айры. Кагазды айры дейбиз, же болбосо мага убакыт айырып койчу, же айырып койчу, айыр деп, могу кагазды айырып сал деп айта берет экенбиз, жаза берет экенбиз. Бул экөө тең туура. Эки түрдүү жазылышы мүмкүн болгон айрым сөздөр бар экен. Мындай дагы болушу мүмкүн, дагы ушул сыяктуу сөздөр болушу мүмкүн. Рахмат, рахмат дейт. Ооба, бул анан негизи грамматика эрежелерине ылайыктаганда бизде кыргыз тилинин грамматикасына ылайык рахмат деп жазылган туура болот экен, урматтуу окуучулар. Анткени сиздерге маалым болгондой, мисалы кыргыз тилинде р менен башталган сөз болбойт экен. Бул башка тилден кирген сөз катары болуп эсептелет экен, бирок рахмат деген сөз бүгүнкү күндө эмне болду, биздин тилибизге ошол толук кандуу эле кирип сиңип калды. Араб тилинен кирген сөз экен, болбосо рахмат деп жазылат экен. Айрым мүчөлөр кыскарып да жазылышы мүмкүн дейт. Мүчөлөрү, айрым учурда уланган мүчөлөр дагы кыскарып жазылат экен. Мисалы, каалаймын деген сөздөгү мын деген мүчө кыскарып кетет экен. Каалайм эле болот. Агай, ошондо айры менен айырдын кайсы бири туура болот эсептелет? Азаматсыз ким сурады? Нурила, Ооба. Азаматсыз азыр эле айттым го, Нурила. Айрым сөздөр эки түрдүү жазылышы мүмкүн десем, ушундай окуучулар чыгып калып атат да арадан. Кайсынысы туура деп. Бул экөө тең туура деп атам да. Эки түрдүү жазылышы мүмкүн, экөө тең туура. Бирок экөө тең туура болуп эсептелет дейт. Ооба, туура болуп эсептелет экөө тең. Ушундай бирок жаза берсе болот. Айры десе да болот, айыр десе да болот. Мына кагазды айырып койчу десе да болот. Айырып койчу десе да болот. Молодец дейт. Азыр эле айтып атсак, каалаймын деген сөз каалайм болуп кыскарып жазылат экен. Келгенмин деген келгенмин же келгем деп да жазылат экен. Атамдыкы деген атамкы деп да жазылат экен. Ушундай экен да. Айрым уңгулар да кыскарып жазылат дейт. Назгүлдөн суроо бар. Каалайм менен каалаймын деген сөздөр туура, экөө тең туура. Экөө тең жазылышы туура болгон сөздөрдү берип атабыз. Ушул эле учурда азыр мүчөлөрү кыскарды го, эми ошол сыяктуу эле сөздүн өзүндөгү негизги уңгусунан да кыскарып кеткен учурлар болот экен. Муну карап турсаңыз, карыным дейт, Карын деген сөз кардым деп эле кыскарып калып атат. Мурунум дейт, мурдум дейт, мисалы. Мурдум тоңуп калды десеңиз да болот. Эми азыр жазда тоңбойт, конечно. Кышта, кышында мурдум тоңуп калды десең. Малика, сизди угуп атам. Ошол эки кардым, мурдум дегенде туура жазылыр эт, Экөө тең туура. Экөө тең туура. К, П менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган мүчөлөр уланса, алар Г, Б тамгаларына айланып жазылат дейт.
Мисалы, сөз табалы биринчи топ. Кээде биз топ ойноп калабыз, футбол ойноп калабыз, анан биздин мына чет өлкөлүк досторубуз бар, эми алар да бул сабагыбызды көрүп калса таарынбасын. Ушул эрежени именно ушул жердеги мына КПга мүчө үндүү менен мүчө уланган кезде ошол мына ГБга айланып кетишин билбей калат да, чет өлкөлүк досторубуз. Анан мисалы топ тобуңду берип турчу дейбиз да биз. Мисалы топ деген сөз бар, ага у менен үндүү менен башталган мүчө уланып атат, тобуңду берип турчу деген сөздү алар топуңду берип турчу дейт да. Тепип койчу дейт же топуңду берип турчу дейт. Ушул сыяктуу көйгөйлөр бар. Мисалы как деген сөз бар, кагуу деп өзгөрүш керек. Теп деген сөз бар, тебүү деп өзгөрүш керек. Тап деген сөз бар, табуу деп өзгөрүш керек. Кеп деген сөз бар, кебүү деп атам, көрдүңүздөрбү? Ушундай экен. Өтө сонун агай, чоң рахмат дейт. Рахмат, азыр да сабагыбыз бүтө элек, эрте эле рахмат айтып аткандар бар. Кете берейин дегендей болуп калды окшойт. Н менен бүткөн сөздөргө К, Г, Б, М менен башталган мүчө жалганса, К, Г, Б, М менен башталган мүчө жалганса, Н менен бүткөн сөздөргө Н тыбышы өң же М болуп угулат. Бирок андай болсо дагы Н тыбышы өзгөрбөй жазылат. Өзгөртпөш керек. Бул ошол бойдон калыш керек. Бирок бизге угулганда өң же М болуп угулат. Мисалы, түн деген сөз бар. Түн Н менен бүтөт. К менен башталган мүчө уланып калып атат. Кү деген, мисалы, түн, кү, Чыңгыз Айтматов атабыздын Түнкү сугат деген чыгармасы бар. Муну айтканда түнкү сугат деп угулат. Өң менен угулуп атат. Түнкү. Бүгүн деген сөз бар. Бүгүн кү деген мүчө уланган кезде бүгүнкү деп өң менен угулат. Же болбосо силер канчанчы классыңар десем 11 деп айтасыңар да, силер 11-нчи классыңар, ЖРТга даярданып атасыңар. 11 деп айтканда карасаңар, эми 10 деген сөзгө 1 деген мүчө уланган жок, бирок мунул эрежеге ылайык келип калгандыктан Б деген тамга менен кийинки сөз уланганда 11 деп айтылат да, 11. Бирок бул эрежеге ылайык 10 өзү калышы керек. Бирок М болуп угула берсе проблема жок. 11, 15, Качкынбай дегендер Качкынбай деп калат. Мисалы, түнкү, ишенбейм, 11 деген сөздөрдү берип турбуз. Бул жакка дагы мисал катары ушулар экен, урматтуу окуучуларым. Улантып атабыз. Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн сөздөргө уланган мүчөнүн башкы үнсүзү каткалаңдашып айтылганы менен жазууда ага жол берилбейт. Мына жерде эстеп калабыз. Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн сөздөргө уланган мүчөнүн башкы үнсүзү каткалаңдашып айтылганы менен жазууда ага жол берилбейт дейт. Кандай сөздөр бар экен? Психологко дейт. Мисалы, каякка бардың десе, психологко бардым дейт. Мына жерде карап туруңуздар, Г деген тыбыш К болуп угулуп атат бизге. К болуп каткалаңдашып. Психологко бардым. Бирок ушундай жазылат. Каткалаңдашып айтыла берет, бирок жазууда ага жол берилбейт дейт. Каткалаңдаштырылып жазылбайт. Каякта жашайсың десе, Жалал Абадта жашайм. Жалал Абадта турам. Жалал Абадта жашайм. Жалал Абадка баратам. Ушуларда дагы Жалал Абад дегенде мына жерде эрежеде Д да бар да. Б, В, Г, Д. Мына жерде Д бар. Бул дагы Д эле боюнча жазылышы керек. Жалал Абадта эмес. Педагогтор дейт. Мына жерде мен ката жазып койдум, педагогтор эмес. Педагогтор. Мынаны жакшы эстеп калгыла, агайдын ката жазган жери деп. Педагогтор деп угулат, бирок педагогдор деп эле жазылат экен.
бир жолу кечиресиздер, ушул жерде дагы ушундай хата боюнча көрүп, бир окуучум кайра жазганда дал ушул боюнча жазып коюптур да, анан ой, бул педагогдор деп жазылыш керек эле да десем, жок агай, сиз ушундай деп көргөзгөнсүз да дейт. Мындай бирөөнүн катасын көргөндө ошонун ката экенин да байкап койсоңуздар жакшы болот да, себеби ошол сиздердин туура жазышыңыздарга да себеп болот да. Кээде ушундай каталар кетип атат, менден байкайсыздар. Муну техникалык ката деп коем, мен тиги компьютерге шылталып, мен туура эле жазгам депчи, компьютер ката жазып коюптур. Бир сөзгө анын акыркы тыбышына окшош тыбыш менен башталган мүчө уланса, ал тыбыш кабатталып кетет дейт. Кабатталып кетет дегени эмне болуп калды? Бир сөзгө анын акыркы тыбышына окшош тыбыш менен мүчө уланса дейт. Мына жерди карап тургула. Психолог го, жалал да, ат тар, даракка, Бишкекке. Анан мен ушул сөздү көп байкап жүрүм, урматтуу окуучуларым. WhatsApp'тан сиздер менен сүйлөшүп калган кезде, сиздер менен жазышып калган кезде, анан мен сурайм да, сен каяка тапшырайын деп атасың десем, окуучуларым минтип жазып коет да. Чатты карайсыздар, Бишкекке тапшырайын деп атам деп жазып коет да, мындай кылып. Көрсө, мына бул эрежеге ылайык, бул туура болбой калат экен. Эмне деш керек экен? Бишкекке деш керек экен. Бишкекке. Бишкекке тапшырайын деп атам. Аттарды минип жүрдүк. Кече тоого пикникке бардык эле, жайлоого бардык эле экскурсияга. Ошол жерде аттарды минип жүрдүк дейсиздер да. Атарды минип алсаңыздар болбойт. Бишкекке барабыз дегендей эле. Анан даракка жөлөнүп турат экенбиз, мисалы дарака эмес, даракка. Ушуну дагы эстен чыгарбаганга аракет кыласыздар. З жана ч менен бүткөн сөзгө с, ч менен башталган мүчө жалганса, ал сөз угулганындай жазылбайт дейт. Жакшы билесиздер сиздер, мектепте дагы өтүлгөн темалардан бул. Сөзсүз, тузсуз, ашсаң, ашчы жана башка дейт. Сөзсүз деп айтылып атат, карасаңыз, сөзсүз. Анан муну кээде жанагы билбейм кандай бир үндөштүк эрежелеринен уламбы, бара жатты дейт мисалы, ооба, бара жатты. Бара жаты болбойт экен, Сөзсүз дегендичи, бул ооз кириштечи көбүнчө ушундай угуп жүрөм мен. Сөпсүз деп айтып жүрүшөт да. Анан сөзсүз деп айтып жүрөбүз, бул мындай угулушу боюнча туура эле сөзсүз деп айта беребиз, бирок жазганда сөз деп жазат экенбиз да. Тузсуз, ашсаң дейт, ашчы дейт. Муну ашчыны карасаңыз, муну эшикти ашчы деп угулуп атат. Анан бирок эгер бул жер ш менен жазылып калса, ал баягы ашчы болуп калбайбы? Тиги ашканада ашпазган адам болуп, ал повар болуп калбайбы? Болбойт экен андай. Префикстер дайыма сөз менен бирге жазылат дейт. Префикстер өзү эмне эле? Кыргыз тилинин өзүнүн грамматикалык эрежелеринен эмес, бул башка тилдерден кирген эреже. Префикс деген сөздү бир сөздүн алдына кошулган мүчө деп коелу. Анти дейт, ооба. Уңгудан мурун келген бей, на дегендер дейт, ооба. Туура сон бейинсап, нааразы, контур сокку дегендер дайыма сөз менен бирге жазылат экен. Бирок бир эле ушул префикстерден бир бөтөнчөлүк бар экен, бир өзгөчөлүк. X деген префикс өзүнчө жазылат экен. Президент. Но на туура, анан бей адеп деп жазып атпайсыздарбы? Ушул Элиза мырзайым эске алып коесуздар, бул мындай болуп чогуу жазылат деп атат да, өзүнчө бөлүнбөйт. Нааразы дегенде да бул жерде ыраазы деген сөз экен өзү. Бирок нааразы болуп калыптыр да, на деген префикс. Анти дегенди билдирет экен, каршы мисалы, ыраазы эмес. Бейинсап деген ынсапсыз, кыргызчасы ынсапсыз эле болмок, анан бейинсап десек да болот, префикстерди колдонуп жүрөбүз. Я, е, йо, ю болуп айтылган тыбыштардын баардыгы йоттошуп жазылат дейт. Йоттошкон тамгаларды билесиздер эми, я, е, йо, ю, мисалы. Азыр жанагы сөз бар, мына жерге жазайын сиздерге. Англис тилиндеги YouTube. YouTube мындай жазылат. Ый менен башталып атат негизи. Бирок биз аны кыргыз тилинде мынтип жазып атабыз да, YouTube депчи, йоттошкон тамга катары. Эми мен
ушул йоттошкон тамгаларга көп деле анчалык деле бир кошуло бербейм да. Себеби бул да эле ушул орус тилинен кирген тамгалар да, орус тилинин тамгалары бизге өтө деле бир зарылчылыгы жок. Биз мисалы мындай деле жазсак жакшы эле болмок деп атам, бирок мындай жазган ката болуп эсептелип калат. Бул эң 3-чү жазылган YouTube, бул менин көп жазылган катачылыктарымдан болуп эсептелет. YouTube'да ушинтип жазып жүрөм мен. Бирок бул ката болуп эсептелет. Ортоңкудай YouTube болуп жазылыш керек. Чиет, коет, аю, уюм жана башка дейт. Молодец. Мына жерде да бир ката бар экен. Биякта у калып кетиптир, бирок ю менен мына чиет дегенди карасаңыз, бул жерде ый болуш керек эле, бирок чиет болуп, мына е деген мындай болуп жазылып калды, чиет болуп. Уюм, мен 10 уюм бар айылда. Жок, не 10 уюм жок негизи, бирок 10 уюм дегенде ошондой болуп айтылат, уюм кадимки эле мал деп жүрбөйбүз. Бөтөнчөлүк бар, айрым бөтөнчөлүктөр: майор, йод, Нью-Йорк, район, най, анан бей плюс а менен башталган сөздөр йоттошпой жазылат дейт. Булар өзгөчөлүк, бөтөнчөлүк. Анан урматтуу окуучуларым, йоттошкон тамгаларгачы мен неге бир аз мындай нааразымын, капачылыгым бар. Ушуларды йоттоштуруп турупчу өзү, йот деп атпайбы, йоттошкон. Ушул мындай өзүнүн уяты жок да. Элдин баарын йоттоштуруп аткандан кийин өзү да йоттошуп жазылыш керек да. Чиет деген чиет деп жазылса кандай болот дейт. Жакшылык ката болот. Бул чиет деген ушундай жазылышы керек. Тиягы ката болуп калат. Угуп атам, Малика. Ю дегенден кийин юдан кийин дагы бир у болбойбу агай? YouTube'дабы? Жок, аю дегенде. Ооба, у болот. Аны айттым, мен ката жазып алыпмын дедим, Малика. Ал менден катачылык кетип калды. Ошондой катачылыктарды кетире берем. Агайыңар ушундай начар, билимсиз агай. Агай, коёюн деп жазылабы же коёюн деп жазылабы дейт. Мээрим, биринчи жазганыңыз туура, коёюн деген. Бир нерсени чи деп калат го дейт. Ал чи деген туура, ый менен жазылат. Йоттошпойт ал. Агай, паролуңду туурабы же паролуңду дейт. Паролуңду деген туура. Аны азыр айтабыз. Паролго келе элекпиз. Техникалык ката ал агай дейт. Ооба. Аю деген техникалык ката экен. Эми айттым го, мен ушундай каталарды жазып коюп турам кээде. Кээде мындай билип ката жазам, кээде билбей дагы ката жазып алган учурларым болот. Ошол каталарды көргөн кезде мындай сиздер туурасын билишиңиздер керек. Сураш керек билбей калган учурда. Эми дейт, жөнөкөй сөздөрдү туура жазуу эрежелеринин калганын ар бир сөз түркүмүн өзүнчө өтүп жатканда окуйсуздар. Ошол жактан да окуйбуз. Так, могул жакта контрреволюция деген бир суроо келип атат. Эми аны азыр кандай кылсак карап кое алабызбы? Контрреволюция деген туурабы? Туура. Так, татаал сөздөрдүн орфографиясы. Кошмок сөздөрдүн бардыгы бөлөк-бөлөк жазылат. Кошмок сөздөрдү билесиздер, татаал сөздөрдүн орфографиясын айтып атабыз. Бөтөнчөлүк географиялык аттар дефис менен жазылат дейт. Ысык көл, кара суу, ушул географиялык аттар өзү кошмок сөз болуп эсептелсе дагы, бирок ортосуна дефис коюп жазылат. Кош сөздөрдүн бардыгы дефис аркылуу жазылат. Өйдө ылдый. Мына дефис менен жазылгандар ушулар, ата эне, үй бүлө дегендер. Кыскартылган сөздөр чекит аркылуу жазылат дейт. Чекитти билбей калбагыла деп мындай кылып чекит коюп коюппуз. Эми билесиздер, мындай тамаша иретинде айтып атам. БА дейт башкача айтканда, ТА тагыраак айтканда, ЖБУС дейт. Жана башка ушул сыяктуу дейт. Жана башка дейт. Жана башка деп койсок да болот, же
муну мындай кыскартылган сөз катарында карасак болот. Анан жана башка деп өтө берсек дагы болот. Азыр бул жерде эки милдетти тең ушул жыбы аткарып атат. Молодец. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына жараша мүчө өзгөрөт да кичине тамга менен жазылат. Кичине тамга менен жазылат деген деп. Мына бул жерде бул ушул ката. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда сөздүн айтылышына жараша мүчө өзгөрүп, анан кичине жазыла берет. Кичине тамга менен жазылат. Мисалы, кырыга, жырытыга, анан эми ушул жердечи бир маселе бар, урматтуулар. Но кыры деп атабыз. Анан бул мына кирилл алфавитибиз орус алфавитинен алынган да. Анан бул мындай айрым окумуштуулардын арасындачы азыркы күндө ушундай бир талаш болуп атат да. Муну дейт да, мисалы, орусча бул К, анан бул Р, ошондой кылып окуганбыз. Бизге деле мектепте ошентип окутулуп атат. К, Р деп атат. Анан буга мүчө уланганда КРГ деп, Г деген мүчө улаш керек деп атабыз да. Бирок айрым окумуштуулар ушуну мындай талаш кылып атат да. Эми бул кыргыз алфавити катары кабыл алдык. Анан муну К деп эле, Р деп эле айтсак, ушундай айтылышында деле эч кандай бир маанилик жактан ката болбойт эле. К дейли, Р дейли маселе болбойт деп атат да. Кырыга дейли дейт, жырытыга дейли дейт. Ушул бир аз мындай талаш маселе болуп жүрөт. Эгерде жалпы республикалык тестирлөөдө КР деген, Г деген мүчө уланып калса, Ж, Р, Т, Г болуп калса, мындай туура катары кабыл ала бересиздер. Бул эми талаш маселе болуп аткан үчүн мен ойлойм, мындай жалпы республикалык тестирлөөдө талаш маселелерди суралбаса керек менимче. Бирок мына мүчө уланганда мындай кылып уланып, мунун окулушуна жараша бул өзгөрүп кете берет. Бирок жырыты деген мындай жалпы республикалык тест, анан К деп муну узартып алып мүчө улабайсыздар. Муну кыскартылган сөздөр дагы үчөө биригип туруп бир сөз катары эсептелинет. Кыскартылган сөз болуп эсептелинет. Бул өзүнчө бир сөз. Мисалы, жырыты дегенди бардыгы эле билбеши мүмкүн. Бул эмне экенин чечмелей албашы мүмкүн. Ошон үчүн алар жырытыга деп эле мүчөнү улап кете берет. Бириккен сөздөрдүн орфографиясы дейт. Бириккен сөздөрдүн бардыгы жөнөкөй сөздүн катарына киргендиктен бирге жазылат дейт. Булар дагы биригип туруп жөнөкөй сөз болуп калат экен. Эки сөздүн, үч сөздүн биригүүсүнөн бириккен сөздөр бар. Бүгүн, быйыл, тайене, тайке дейт. Бүгүн деген кандай сөздөрдөн кыскарган? Бириккен бул күн. Быйыл деген бул жыл. Же бул жыл. Тайене деген тай эне болчу, тай жактагы энем деген мааниге келет. Карасаңыз, мына жерде мындай болуп йоттошуп да кетип атат. Тай эне депчи. Ене болуп кетип атат. Тайке деген тай, анан аке болчу, тай аке. Тай жактагы акем дегендей. Байке деген бар, бай аке деген сөздүн биригүүсүнөн жасалган. Өз алдынча колдонула албаган сөздөр аркылуу жасалган кошмок сөздөр бириккен сөздөрдүн катарына кирип бирге жазылат. Агай? Анда таята кантип жазылат? Та, ята болуп жазылат, биригип жазылганда. Биз кыргыз тил сабагынан Жилбаян жазганда таенени та я эне деп жазганбыз да. Ошон азыр ал ката болуп эсептелип калат. Ооба, таяне деп мындай жазгансыздарбы? Мен чатка жаздым, карап коюңуз Нурила. Таята деген мындай жазылат, тайене деген мындай жазылат. Анан бул бөлүнүп мындай жазылса да болот, мындай жазылса дагы болот, Тая эне жок, андай болбой калат. Тай эне эле, мындай эле жазылат, туурасы ушул. Ошол WhatsApp'тан сурашат, түшүндүрө бериңизчи. Жакшы. Өз алдынча колдонула албаган сөздөр аркылуу жасалган кошмок сөздөр бириккен сөздөрдүн катарына кирип бирге жазылат дейт. Мисалы, кеч курун деген бул өз кошмок сөз экен. Кеч деген сөз өзүнчө маани берет.
Qurun деген маани бербегендиктен бирге жазылат экен. Кара мүртөз дейт. Мүртөз дегени өзүнчө маани бербегендиктен кара менен кошулуп кара мүртөз болуп калат экен. Эски орфография деген болгон, бул эски орфография боюнча кошмок сөздөр бирге жазылат эле. Бул эреже 2008-жылдан бери жараксыз болуп эсептелет дейт. Мисалы, Жалалабад дегенди билип калдыңыздар болуш керек. Жалалабад деп биягы т менен да жазылып жүргөн, ушундай чогуу жазылып жүргөн. Аттиш дейт. Аттиш деген бирге жазылып жүргөн. Булардын бардыгын кийин өзгөртүп кабыл алдык. Тайекени көбүнчө тага деп атайбыз. Тага деп айта беребиз, бирок ал диалектилик сөз болуп эсептелгендиктен адабий тилде тайке деп жазабыз. Таяке болуп жазылбайт. Макенбаев, Медербек тиякта тайке болуп жазылат, биз көрсөткөндөй. Урматтуу окуучуларым, бүгүнкү айтайын деген сөздөрүм, темаларым ушулар.